Жогорку соттун төрагасынын милдетин аткаруучу Нурлан Мусаевдин катышуусунда улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолун ишке ашыруу боюнча жумушчу топтун алгачкы жыйыны өттү. Жыйынга жумушчу топтун жетекчиси Жогорку соттун судьясы Нурманбет Эшалиев, Конституциялык соттун судьясы Мергүл Бобукеева, Бишкек шаардык сотунун төрагасынын орун басары Болотбек Сатыбалдиев, ошондой эле жумушчу топтун мүчөлөрү, жергиликтүү соттордун төрагалары жана судьялар видеоконференц байланыш аркылуу катышты. Нурлан Мусаев уңгу жолдун жүрөгүндө элдин үнүн угуу, эл менен кеңешүү, улуттук баалуулуктарды мамлекеттик башкаруу системасына сиңирүү идеясы тургандыгын айтты. Нурманбет Эшалиев уңгу жол улуттук демдин башында турган маанилүү түшүнүк экендигин айтып, аны идеология катары эмес, улуттук багыт катары кабыл алуу зарылдыгын билдирди. Жыйындын жүрүшүндө мамлекеттик тил, кадр саясаты, сот адилеттигинин жеткиликтүүлүгү жана ишенимин жогорулатуу боюнча сунуштар талкууланды. Белгилей кетүүчү жагдай Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Медербек Сатыевдин тапшырмасы менен атайын жумушчу топ түзүлгөн. Аталган топтун курамына Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьясы жана аппарат жетекчиси, Конституциялык сот, сот адилеттигинин жогорку мектеби, сот департаменти, ошондой эле жергиликтүү соттордун төрагалары, судьялар жана аппарат кызматкерлери кирген.